astronomiyada ilimi түшүнүк бар. Полюс мира деп. Мыногу эки таш ошол полюс мирага багыт экен. Бул жөн эле кыйшайып калган эмес экен. Атайын кыйшык болуп орнотулган экен. Асманда полюс мирага багыт берген азимут багытты көрсөткөн таштар экен. Муну да далилдеп берди. Ошол полюс мира деген түшүнүктү бул Олимпос айтып атат, жергиликтүү калк илгертен бери теңир түндүгү деп аталчу экен. Теңир түндүгү деген сөз кыргыздын сөзү, кыргыздын сөзү. Берди аңшы минтип атат. Согласно сведениям Бутанаева, придавали высочайшую значимость той точке неба, в которой находится астрономический север. Именно это место именовалось необычно Теңир түндүгү или которого-то дымовое отверстие неба. Теңир түндүгү деген кыргыздын сөзү. Хакасия кыргыздын түпкү мекени, Ак Суу дарыясы кыргызча аталган, Кара Тоо кыргызча аталган, Сандык өрөөнү кыргызча аталган. Кыргыздарга таандык эмес деп айтуу мүмкүн эмес го азыр. Бул кыргыздарга таандык. Эми ошол эле аксы берде бул киши минтип айтып атпайбы? Мыногу жылдыздардын сүрөтү качан башталган деген суроого минтип жооп берип атат. Как выяснилось, наблюдение с вершины горы за небом началось еще в палеолите, палеолит дорында башталган дейт. И осуществлялись помимо времени Таштыка также в эпоху Тагара. Мындайча айтканда, Тоогар дөбө маданиятында дагы, Таштык дөбө маданиятынын учурунда дагы жылдыздар ошол жерде чегилген деп атат. Ушунча 1000 жыл тынбай, туруктуу аскаларга жылдыздардын сүрөтүн чегип отуруп, 50 000 жылда кандай алар өзгөрүлүп калды? Бул илимий эмгек.